Саламатсыңарбы балдар? Азыр бизде кыргыз адабияты сабагы, кыргыз адабияты китебибизди алабыз. Биз баягы сабакта кыргыз адабияттан китеп жөнүндө өткөнбүз. Китептин пайдасы, адам баласы китепти окуганда акыл эсинин өнүгүүсү жөнүндө өткөнбүз. Бүгүн болсо элдик жомоктор, жомок жөнүндө, ошол жомоктун ичинен алтын куш деген жомок жөнүндө өтөбүз балдар. Бул жомок баарыбыз эле кичинекей кезибизден жомокту окуп келебиз. Жомоктун тарбиялык мааниси абдан зор. Жомокту сүйүп, кызыгып окуйбуз балдар. Жомоктор деген айбанаттар тууралуу, кереметтүү, укмуштуу жана турмуштук жомоктор болуп үчкө бөлүнөт экен. Азыр мен силерге алтын куш деген жомокту окуп берем. Бул кыргыз эл жомогу. Бар экен, жок экен, илгери өткөн заманда бир кедей абышканын жалгыз уулу жана жалгыз түп алмасы бар экен. Алма дарагынын эң башына жалгыз алма түйүлүп, ар жылы бышкан кезде абышка кемпир аны жеп жашарып турушчу. Бир жылы алмасы быша элек кезинде белгисиз бирөө жеп кетет. Алманы ким үзгөнүн билбей, алар айран таң болуп кезек менен кайтарууга алышат. Биринчи жылы алманы абышка кайтарат. Бир түнү уктап калып дагы үздүрүп жиберет. Экинчи жылы алманы кемпир кайтарат. Бир түнү ал да уктап калып үздүрүп жиберет. Үчүнчү жылы алманы кайтаруу кезеги балага келет. Абышка кемпирдин баласы чырым этип кирпик талдырбаган, чычканга кебек алдырбаган чыйрак бала экен. Бала уктабай карап жатса, бир алтын куш учуп келип, алмага конуп жей баштайт. Бала жаасы менен атып, куштун бир тал канатын түшүрүп калат. Эртеси бала канатты ата энесине көрсөттү. Мен бул алтын кушту кайдан болсо да тапмайынча койбойм деп. Сапарын кезеп, шайланып, күл азыгын байланып, алтын кушту издеп жүрүп кетет. Бала жүрүп отурат, күн артынан күн өтөт, ай артынан ай өтөт. Бала бир күнү жолдун эки айрылышына келет. Жол боюндагы таштан сол жакка барганда өзү өлөт, оң жакка барганда аты өлөт деген жазууну окуп, өзүм өлгөнчө атым өлсүн деп оң айрылышына түшөт. Бала дагы 40 түн тынбай жол жүрдү. Аты ыргайдай, өзү шыргайдай болду. Күл азыгы түгөнүп, арып апчып келе жатса, туурасынан бир чоң көк карышкыр чыгып качырып сала берди. Бала атынан түшө калып, атын өзү мууздап, курсагың ачко, андай болсо не, жей кой деп карышкырга этти сала берип, өзү артын көздөй кача баштады. Баланын бул ишине карышкыр аябай ыраазы болду. Өзүң жаш болсоң да акылың бар экен. Атыңдын теңетин бышырып ал да, менин жонума мингин. Кайда барсаң да сени самаган жериңе жеткирейин деди. Сапарым алыс, самаганым алтын куш деди бала. Андай болсо жонума мин да, көзүңдү жумгун деди карышкыр. Бала карышкырдын жонуна минип көзүн жумду. Карышкыр ашу белди ашып, аябаган жол басып жүрүп отурду. Бир мезгилде ач көзүңдү бала деди карышкыр. Бала көзүн ача салса, бир чоң шаардын ичине келип калган экен. Карышкыр балага бир үйдү көрсөтүп, алтын куш ушул үйдүн ичинде, алтын туурда конуп олтурат. Акырын кирип бар да, куштун боосунан кармабай, канатынан көтөрүп чык деди. Бала алтын кушту көргөндө сүйүнүп кетип, карышкырдын сөзүн унутуп койду да, аны боосунан кармады. Куштун бутундагы коңгуроо шыңгырап кетти. Кароолчулар туюп калып, баланы кармап алышты. Эртеси баланы суракка хан алдына алып барды. Хан балага каарын төгүп, сенин үчүн менин алтын туурумда олтурган кушумдун уйкусун бузуп, түн жамынып, чоочун бирөөнүн короосунда жүрөсүң деди. Анда бала хандын каарынан эч коркпой, ханым, кулдугубуз бар, баш кесмек бар, тил кесмек жок деген. Менин карыган ата-энемдин жалгыз түп алмасы бар эле. Анын башына ар жылы бирден алма бышып, аны жеген сайын карыган ата-энем дайыма жашарып турчу. 4 жылдан бери ошол алманы куш барып жеп кетет да, ата-энем улам картайгандан картайып баратат. Алтын кушту ошон үчүн издеп келдим эле.
Ошондо хан баланын жообуна ыраазы болгондой башын ийкеп: «О, сен карттан ата-энеңдин камын жеп жүргөн азамат экенсиң да. Андай болсо, алтын кушту мен сага берейин. Бирок сен мага туура жакта бир хандын булуттуу көктүн асты менен, муунду чөптүн үстү менен канаттуу куштай сызчуу алтын көкүл кулунжал ашкере күлүк аты бар. Сен мага ошону алып келип берди». Баланын айласы кетип, ыйламсырап Карышкырга жетти. Карышкыр баланы жонуна мингизди да көзүн жумдуруп коюп, сызган бойдон жөнөп кетти. Бир кыйла жор баскандан кийин Карышкыр балага: «Ач көзүңдү, кыдыра бассаң, кыркасынан 40 сарай бар. 40 сарайдын нары жагында дагы бир сарай бар. Ошол сарайдын ичинде алтын акырдан жем жеп, алтын көкүл кулунжал буудан ат турат. Акырын кирип бар да аттын чылбырынан жетелебей жалынан кармап алып чык» деди. Бала сарайга кирип барып, алтын көкүл кулунжал атты көргөндө эсинен танып кала жаздап, Карышкырдын айткан сөзүн дагы унутуп койду да атты чылбырдан кармаганда коңгуроо кагылды. Кароолчулар туюп калышты. Баланы кармап алып ханга алып барышты. Бала ханга иштин жайын түшүндүргөндө хан балага ыраазы болду да: «Сен ата-энеңдин жашоотуунун камында жүргөн эстүү бала турбайсыңбы? Андай болсо, алтын көкүл кулунжал атымды мен сага берейин. Бирок сен мага туура жакта бир хандын бели кындай, бети айдай, күмүш үндүү, күн жүздүү, ааламдан ашкан узу айдай сулуу кызы бар. Мага ошону алып келип бересиң» деди. Баланын айласы кетти, ыйламсырап Карышкырга жетти. Карышкыр баланы жонуна мингизди да көзүн жумдуруп коюп, сызган бойдон жөнөп кетти. Бир кыйла жол жүргөндөн кийин Карышкыр балага: «Ач көзүңдү, жерге түшкүндө сен мени күтүп тур. Эми кызга мен барайын» деди да жолго түштү. Хандын кызы 40 нөөкөрүн ээрчитип сейилдеп чыккан экен. Карышкыр бир чоң чынардын түбүнө жашырынып жатып калды. Ал чынардын жоондугуна 8 кишинин кулачы жайса жеткидей эмес. Чынардын дал түбүнөн атырылып чыгып жаткан тунук булак бар экен. Хандын кызы ар күнү ал чынардын көлөкөсүнө келип, эс алып 40 нөөкөрү менен булактын суусуна жуунуп кете турган. Кыздар чынарга жакындап келген кезде аңдыган Карышкыр качырып келип, хандын кызын көтөрө качты. Карышкыр түз эле балага келди да кыз экөөнү жонуна мингизип алып, артына карай зымырап жол тартты. Жолдо келе жатканда кыз менен бала бирин-бири аябай жакшы көрүп калышты. Бир айла кылып экөөбүздү бири-бирибизден ажыратпоонун амалын таап берсең экен деп бала Карышкырга жалынды. Карышкыр баланын жакшылыгын эстеп сөзүн кыйган жок. Шаарга келгенде кубулду да тиги кыздан да сулуу бир кыз болуп калды. Бала аны ханга ээрчитип барып берди. Андан атын алды. Кыз экөө булуттай сызган тулпарга минип жол тартты. Хан сулуу кыздын жанына жакындап келгенде Карышкыр аны жара тартып өлтүрдү да жылт коюп жолго түштү. Көп узабай Карышкыр кыз менен балага жете келди. Бала Карышкырга жалынып мындай деди: «Эрдик кылсаң сүрө кыл» деген баатыр. «Бир айла таап, ушул атты да бизге алып бер». Карышкыр баладан көргөн жакшылыгын эстеп, сөзүн дагы кыя алган жок. Хандын шаарына жакындаганда дагы кубулду да тигил аттан да жакшы бир ат болуп калды. Бала аны ханга жетелеп барып берди да андан алтын кушту алып, атын минип, кызын ээрчитип, кушун кондуруп элине кайтты. Хан ошол күнү баладан алган атына минип, көзгө атар мергендерин, тоодон теке тергендерин ээрчитип, тайган куш салып сейилге чыкты. Мергендер жейрен атышып, жер танабын тартышып, тайганга түлкү тиштетип, далай кызык иштетип, көңүлдүн мээрин кандырып, көлдөн өрдөк алдыртып, тер жазышты. Бир кезде аттарын тушап кое беришип, өздөрү кийиктин этинен шишкебек бышырып жебе салышты. Кечке жуук кетели деп аттарына келишсе, хандын атынан эч дайыны жок. Башкалардын аттарынын карындары жара тартылып өлүп жатат.
Ал күнү хан мергендери менен шаарга жөө кайтты. Баласы келгенден тартып Абышка кемпирдин үйүнө береке кирди. Ошентип алар тилеген максатына жетип, кайгы капа билбей, жыргап, куунап жашап калышкан экен. Жомоктун баары балдар илгери деп башталат, аяк жагында болсо, ошол окуя жакшы окуя менен бүтөт. Силерге тапшырма балдар. Мен азыр силерге жомокту окуп бердим. Мындан кийинки сабактарда өзүңөр окуйсуңар. Жомоктогу түшүнгөнүңөрдү мага айтып бересиңер. Анан бул жерде жомокто сөздөр турбайбы балдар? Мисалы, чырым этип кирпик талдырбаган, чычканга кебек алдырбаган, күл азыгын, ыргайдай, өзү шыргайдай деген ушул сөздөрдү силер адабияттан бир общий тетрадь ачкыла деген чакмак. Ошол жерге жазып туруп, ушул сөздөрдүн түшүндүрмөсүн жазып группага салып коесуңар. Саламатта калгыла.